Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Кутмандуу күнүңөр менен. Рахмат. Балдар, биздин бүгүнкү сабакта маанайыбыз кандай? Жакшы. Анда ушул жакшы маанай менен биз менин эң жакшы көргөн досум аттуу жагымдуу маанай менен баштайбыз. Бул жерде жүрөкчөлөрдү алып, ким класстагы кимдин жакшы көргөн досу болсо, ошол досубузга барып кучакташабыз, темасы дос болууну үйрөн. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты достуктун мааниси боюнча түшүнөсүңөр, достуктун баалуулугун жана адам жашоосундагы ордун билесиңер, бири-бириңерди сыйлоого, жардамдашууга жана чынчылдыкка үйрөнөсүңөр. Түшүнүүчүлүк, ишеним жана кечиримдүүлүккө тарбияланасыңар. Дос тууралуу макалдардан билебизби? Ооба. Анда баарыбыз бирден дос тууралуу макалдардан айта кетели. Акмак достон акылдуу душман артык. Чыныгы дос чындыкты сүйлөйт. Аз кайгыны ашпасак, көп кайгыны дос басат. Азаматсың. Адил ашар досуңа көңүл калар сөз айтпа. Азаматсың. Адал болсоң дос көйөт, арам болсоң кас көйөт. Акылдан жакын дос болот, ачуудан жаман кас болот. Жакшы дос күйдүрүп айтат, жаман дос сүйдүрүп айтат. Азаматсың. Душмандан арыш үчүн аларды дос кылып тың. Азаматсың. Досуң барда бартың. Байлыгың досуң эмес, досуң байлыгың. Адамга таандык мыкты дөлөт достук. Азаматсың. Досуң барда аска золой бийиксиң, досуң жокто жалгыз калган кийиксиң. Азаматсың. Балдар, адам жалгыз жашабайт. Анын айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн ичинде достун өзүнчө орду, өзүнчө мааниси бар. Дос адамдын күчүнө күч, акылына акыл, кайратына кайрат кошот. Адамдар бири-биринин акылына, кеңешине, муктаж жана ар кандай көйгөйлөрүн биргелешип чечүүгө көзөмөл. Достук эки адамдын эле көбүң шыбың мамилеси, үлпөт курушу эмес, ал коомдогу жалпы адамдардын бири-бирине көрүнбөс жиптер менен байланып турган ыйык нерсеси. Биз доспуз деген менен ал достугубузду чыныгы достуктун талаптарына жооп бербейт. Класста 30 окуучу болсо, алар бири-бири дос деп айтууга болбойт. Достор аз болот. Булар аккан достор, булар сарпай кийгизишкен достор, булар ат мингизишкен достор, булар кыяматтык достор. Булар белде дос болгон, алар бешикте дос болгон деген сыяктуу сөздөрдү көп эле эшитип калабыз. Дос адамдар үчүн алтындан кымбат. Жакшы досту эч бир байлыкка сатып албайсың. Буйрутма менен сага эч бир эне каалагандай досту таап бере албайт. Дос болууну кантип үйрөнөбүз? Дос узак мезгил бою сыналат, анан калыпка түшөт. Көчөдө бирөөнү көрүп эле, "Эй, дос,
Sen dosum деп жүргөн адамың чынында дос болбой калышы мүмкүн. Досу көп менен сыйлаш, досу аз менен сырдаш дегендин мааниси досу көп адам жакшы адам, анын достору менен сен да дос болосуң. Алардын жакшылыгы жугат дегендик, ал эми досу аз адам сүйлөшүүгө, сырдашууга зар болот дешет. Мен силерге дос болууну кантип үйрөнөйм? Доско кандай мамиле кылышыбыз керек? Ошол тууралуу кыскача жомокко көңүлүбүздү бурабыз балдар. Досбек, биз адашып кеткен окшойт. Мен сага айттым эле го берки жол менен кетели деп. Ушуну кылбаксың. Сен мага качан айтып бере албайсың? Кыйын болсоң анда өзүң жол баштап айтып бериң ушуну. А сен эмне? Ойлогон оюңдан кайтчу эле. Өзүңдүкүн эле туура деп эсептейсиң да. Койчу сен. Эмне дейсиң? Кандай койчу сен? Сен ушу көптөн бери жаман ачуулап кетип жүрөсүң. Жаакка жеген дос каңгыргы түтүп, бирок үн катпастан комга бүгүн эң жакын досум мени жаакка чакты деп жазат. Алар жолун улап, чөлдөгү бир оазиске туш болушат да, көлмөгө түшүп, сергип алууну чечишет. Берки досу аны куткарып калат. Ал өзүнө келген соң ташка бүгүн менин эң жакын досум мени өлүмдөн куткарып калды деп жазып коет. Досум, мен сенин бир нерсеңи түшүнбөй турам. Башында мен ачууланып сени таарынтып алдым. Бирок сен ошол таарынтканыңды кумга жаздың дагы, эми болсо кайра сага мектеп жакшылык кылганыңды ташка жазып жатасың. Эмне үчүн мындай кылдың? Бул жерде деле ошол кум турат да. Досум, бизди кимдир бирөө таарынтканда шамал жазганыбызды үйлөп кетиш үчүн кумга жазышыбыз керек. Бирок бирөөнүн кылган жакшылыгын шамал өчүрө албагыдай кылып ташка чийип койгонубуз жакшы. Андыктан кымбаттуу замандаш, таарынычтарыбызды кумга жазууга, ал эми кубанычтарыбызды ташка чийип коюуга үйрөнөлү. Биз дос тууралуу видеодон көрдүк, ошол тууралуу эки топко эки тапшырма берем. Биринчи топ менин досумдун мүнөзү деген эмеге кластер түзөсүңөр. Ал эми экинчи топ болсо силер ушул эки достун боюнча Вендин диаграммасын түзөсүңөр. Эки дос кандай экен жана алардын айырмачылык мүнөздөрүн жана окшош мүнөздөрүн бул жерден таап, бул жакка чаптайбыз. Эмеңерди ал. Анан экиден окуучу чыгып, бул жактан жактап бересиңер. Анда белгиле экинчи топ Вендин диаграммасын айтып беребиз. Достор кандай экен? Ардайым колдойт, кыйынчылыкта таштабайт, ишенимдүү болушат. Ал эми экинчи дос кандай экен? Эр жүрөк, чынчыл, намыскөй, бир убакытта калышат,
Өткөрөт. Бирге убакыт өткөрөт. Экөө Алар экөө тең бала болгон, анан окуучу. Демек, достор бир убакта бирге убакыт өткөрүшү экен, андан кийин бирин таштап кеткен жок, ал намыс көйлөк менен барып, алны эмнеден куткарды? Өлүмдөн куткарды. Азаматсыңар. Дос жөнүндөгү үлөсүнө жасайт. Достор берешил, боорукер, назик, ак көңүл, намыскөй болушат. Шайыр, эр жүрөк, чынчыл болушат. Азаматсыңар. Эс алуу мөөнөтүн жасап алалы. Sen menin dosumsun da öyle dost bol alбайт экенбиз да. Ошону да биз достук сапаттарыбызды билип, ал кандай адам экенин билип, анан биз дос болушубуз керек экен. Анда бүгүнкү сабагыбызды бышыктайбыз. Мен силерге бомба программасы аркылуу тест түзүлгөн. Ошол боюнча телефонуңузду алабыз. Мен силерге ссылка таштайм. Ошол ссылка аркылуу суроолорго жооп беребиз. Тестти басабыз, тестке киребиз. Достук тууралуу тесттерге туура жооп беребиз. Жана акырында канча балл чогултканыбызды айтабыз. Шашпай, туура жооп бергенге аракет кылабыз. Demek dost bolunu kanday yapılıdagы tapşırıp aldık ballara. Үйгө тапшырма менин досум деген темада Дилбаян